Орусиянын Саратов облусунда 1-декабрда Toyota үлгүсүндөгү автоунаа жол кырсыгына кабылып, бир адам каза болду жана бир нечеси түрдүү жаракат алган. Алар кыргыз жарандары болгон. Кырсык саат 2:20 чамасында болгон Toyota үлгүсүндөгү автоунаа жолдун четине чыгып аңтарылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен 27 жаштагы жүргүнчү каза болгон, айдоочу жана 5 жүргүнчү 2 эркек жана 3 аял жаракат алган. Учурда алар ооруканада. Облустук прокуратуранын маалыматы боюнча кырсык болгон учурда 8 адам болгон. Учурда тергөө амалдары улантылып жатат. Бишкек Ош-Унаа жолундагы Арал жана Сосновка постторунда оор жүк ташуучу унаалар үчүн киргизилген чектөө саат 8:30 алынды. Андан тышкары Суу-Самыр Талас-Тарас унаа жолунун 82-чакырымындагы Алим оор жүк ташуучу унааларды токтотуучу жайы саат 9-дан баштап ачылды. Президент Садыр Жапаров Кореянын президентинин чакыруусу менен 2-декабрда Сеул шаарына расмий сапары менен жөнөп кетти. Садыр Жапаров Кореянын президенти жана Улуттук ассамблеянын спикери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Тараптар Кыргыз-Корея эки тараптуу кызматташуусун талкуулашат, ошондой эле регионалдык жана эл аралык мүнөздөгү маселелер боюнча пикир алмашат. Сапардын жүрүшүндө ассамблеянын президенти жана Глобалдык өсүү институтунун төрагасы менен жана буунун мурдагы башчысы Пан Ги Мун менен дагы жолугушууларды өткөрөт. Мындан тышкары мамлекет башчысы кореялык бизнес өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрүүсү күтүлүүдө. Бишкек шаардык соту 2-декабрда Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков жана партиянын Бишкектеги шайлоо штабынын башчысы Ирина Карамушкина жана партиянын тарапташы Роза Түрксевердин ишин карады. Сот коллегиясы алардын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча арызды колдогон жок. Мурдагы чечимди күчүндө калтырды. Буга чейин райондук сот аларды 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Аларга кылмыш жаза кодексинин 196-беренеси шайлоочулардын добушун сатып алуу боюнча кылмыш ишин козгогон. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков учурда дагы ачкачылык кармоону улантууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз деген сөздүн мааниси тууралуу жазды. Ал ар бир кыргыз бул сөздүн чечмелегенди билиши керектигин айтып, тарыхчылардагы туура түшүндүрмө бериши керек деп кошумчалады. Менин сиздерге кайрылуума бир улуттуу маселе себеп болуп жатат. Кеч алыскы бир мамлекетте жумуш менен жүрсөм, ал жакта менден сурап калышты. Кыргыз деген кайдан келип чыккан? Биздин билишибизче кыргыздар айтат, бул кыргыз деген сөздөн чыккан деп. Мен айттым, кыргыз деген сөз кырылгыз, түгөнгүз жана кыргыз деп аталып калган деп. Эмне үчүн мен муну айтып жатам? Себеби биз кыргыздар өзүбүз кыргыз деген сөздү туура чечмелегенде башкаларга түшүндүрүп берүүнү үйрөнүп билип алышыбыз керек. Ар бир кыргыз мына ушуну сөзсүз билиши керек. Бул биздин тарых жана келечек, ал эми тарыхчыларыбыз дагы туура түшүндүрмө берет деген ойдомун, деди Камчыбек Ташиев.